Эгерде жумуртка сырттан тийген соккудан улам сынса, анда ичиндеги жөжөгө жашоо бүтөт. Сырттан сындырып койдук да биз. Эгерде жок, жумуртка ичинен сынса, анда жашоо башталат. Жөжө өзү сындырган болот. Түшүндүңүзбү? Ошондон эмне кылалы? Чоң өзгөрүүлөр ар дайым ичкериден башталат. Жаңы жашоону кааласак, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Өз нафсыңды өзүң сындыр. Өзүң сындыр. Балдарыңыздарды, урматтуулар, өзүңдү өзүң сындырып, өзүңдү өзүң тарбияла. Эч ким сырттан келе турган акылды пикирди уга бербейт. Өзүң билип алчы деп жаман көрөбүз биз. Өзүң карагалы, акыл үйрөтөт мага. Кече эле жүргөн элең ама антип. Деп ушуну жаман көрөбүз. Чын, нафс ушундай экен. Бирок эмне кыл, өзүңдү өзүң сындырып, нафсыңды талкаласаң, анда бул пикирди өзүң кабыл ала бересиң. Антсе дагы бүгүн өзүбүздү өзүбүз тарбиялаш өтө кыйын. Ошондон нафсыбызга кул болуп кетпештин бир гана жолу өзүңөргө устатты кармап, этегине бекем жабышкыла. Башка жол жок уже. Досум дебегиле, досуң да сага окшош бирөө. Устаттарды кармагыла. Bir haftada bir жолу же башка болгон сабагыңарды бекем кармагыла. Урматтуу апалар, аталар, улуу муундар, университет жашооң бүткөн болсо дагы, балаңа тарбия берүү үчүн сен да бир нерсе үйрөнүп турушуң керек. Адам өзү дене менен рухтан турат. Дене тамакка тоет, рух сабакка тоет. Biz дене тойсун деп 3 маал тамактанып жүрөбүз, бирок рух тойсун деп 3 саат китеп окубайбыз керек болсо, 3 маал сабакка барган жокпуз керек болсо. Ане окуп бүткөнмүн деп университетте кыйрат койгонсо отурабыз бүгүн. Жок, апалар. Университетти бүткөндөн бери денебизди багып келе атабыз, бирок рухубузду баккан жокпуз. Рухту да багыш керек сабак менен. Ошон үчүн устаттарды карманып, сабагыбызды илимибизди алалы. Илимибизди алалы. Сөз түрдө. Адам ана шундай кылып тарбияласын өзүн. Болбосо өтө кыйын.